Андан кийинки бөлүк бизде мой счет деп турат. Бул мой счет деген жерден сиздер акчаңыздарды жүргүзгөнүңүздөрдү карай аласыздар. Бул жерде менин төлөнүү элек заказдарым турат. Ошондой эле неоплаченный заказдарым мынакей бул жерде турат. Кайсы заказдарым төлөй элекмин мынакей. Ошондой эле история движения денег. Бул жерде акча жүргүзгөнүңүздөр болот. Мисалы үчүн последний раз вот 2 ноябрь, мен 2 ноябрда кечээ күнү мына пополнение счет деп турат. Вот пополнение счета 450 сом салганмын. Денежные средства 420 сом кетти. Буга мен мына мону алганмын да. Бул эмнени алыптырмын, карайбыз. Вот. Буга мен New Level'дын билетин сатып алдым. Тикет деген бул билет деген сөз. Fabric New Level ticket. Вот 12, 15, 19, 23%. Артикул ушундай экен. Вот 420 сомго мен кечээ күнү сатып алганмын. Ошонум чыгып калды. Так, андан мурун пополнение. Мынакей, пополнение счет деп турат. Бул жерде 31-октябрда мен акча салган экенмин, 2520 сом саптырмын. И мен 2 заказга мына төлөп атам. Минус менден кетип атат. И мындай история баарыбызда бар болот. Так что кээде акчам салсам төлөнбөй атат. Каяка кеткен билбей калдым десеңиздер, мына ушу историясына кирип билесиздер. Сиздер старший консультанттар бул нерсенин бардыгын билишиңиздер керек. Себеби консультантыңыздарда, жаңы каттаган консультанттарда, новичоктордо ушундай көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн. 2 заказ жасаса, башка заказга төлөнүп кетип, тигинин төлөнбөй турат, неоплаченный болуп турат, эмне үчүн антип турат деген суроолордо сиздер ушул мой счет деген жерге кирип туруп эле бардыгын изилдеп, иликтеп таап койсоңор болот. Мына ушул жака киресиздер дагы. Мынакей табасыздар дагы, акча кайсыл жака кеткен, эмне болгонун разборканы ушул жактан разбираемся акча боюнча. Нерсе ушул мой счет деген жерге дагы сиздердин айлыктар түшөт. Мисалы үчүн могу жерде силердин пункт бар, бул жерде дополнительный бонус, ОС деп турат бул жерде. Менде ал нерсе жок. Себеби мен ИП ачканмын, мен акчаны снимать этип аламын. Силерде вот мунарага түшкөн, мисалы үчүн акча түштү мунара, ушул жеринде канча сом бар экен, сиз скрин кылып көрсөтүп койсоңуз болот. Дагы ким бизде 50 балл жапкан, 100 баллдан жогору Гүлзамандыкы ушул жеринде бар. Сиздер ушул каталогда 16-каталогда 50 балл жапсаңыздар, командаңыздар менен 100 баллдан ашса, анда ушул жерге ОС деп туруп сиздердин айлыгыңыздар түшүп калат. Ал объемная скидка. Бул нерсе менде көрүнбөйт. Себеби мен уже ИП ачканмын. ИП ачкандарда ал жерде эмеси жок болот, андай бөлүк жок болот. Менде чыгып калат бул жерде. Качан чыгып калат? Мага эсе компания кандайдыр бир акча берген болсо, бонус түрүндө берген болсо, ваш бонус деп жерге чыгып калат да. Вот, ушундай.